Дерлик 30 жылдан ашык убакыттан бери экинин бири саясатчы болуп бүткөн кыргызстандыктар экономикалык өсүү бул жакта турсун, удаасы менен саясий башаламандыктарды баштан өткөрүп, тыныч жашоону тилек кылып, Манас атанын табият менен таттуу мамиледе болуу осуятын эстен чыгарып салгандай, соңку 4 жылда гана өлкөдө стабилдүүлүк калыптанып, Кыргызстандын экономикалык өсүү темпи ЕАЭБке мүчө өлкөлөрдүн арасында сап башына чыгып, туруктуу тышкы саясаты калыптанган, Орто Азияда экономикалык секирик жасаган өлкөгө айланып чыга келди. Президент Жапаровдун жүргүзгөн саясатынын натыйжасында бардык тармакка көңүл бурулуп жана Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Жуган жануарларды сактап калуу максатында атайын иштер жүргүзүлүп жатат. Мындай максат менен Кыргызстандын туристтик потенциалын жаңы баскычка көтөрүп гана тим болбой, жаратылышты сактап калуу, ага аяр мамиле жасоого өзгөчө көңүл бурулууда. Төлдөп атат, дагы 9 уже төлдөдү. Азыр барып көрөбүз ушу козуларды. Эми ушул сезондо Кудай буйрса бир 60ка жетип калабыз да. Аны ушу 60тын деген 21 баш плюс 5 текени 26 башты табиратка кое берели деп атабыз. Кудай буйрса. Ысык көл аймагындагы Аргали, Илбирс коомдук фонддору жана Гүлистан дыйкан чарбасы уюштурган жээрендин популяциясын жана таралган аймагын калыбына келтирүү борборунун ишмердиги менен Президент Жапаров жеринен таанышып, тукум курут болуу алдында калган же таптакыр жок болуп кеткен жээрендерди Кыргызстандын жапайы жаратылышына кайтаруу иш-аракеттери боюнча пикир алышты. Көлбашы. Жейрендер келип атпайбы? Жейренбай эле болсун эми. Болсун. Бай жейрен болсун. Бай туура. Рахмат. Жейренбай деп эле коелу. Рахмат. Кыргызстанда биринчи ушул Кыргызстанда туулган жейрен бул Жейренбай. Кел. Тентегирек экен бир аз. Оо. Жейренбай негизи тентек экен бул. Болду. Президент Жээренбай деп атаган бул жээрен дал ушул жерде туулган. Алардын бул аймакка эрте калыптануусу үчүн Ысык көлдүн түштүк аймагы тандалып алынганы бекеринен эмес, анткени дээрлик жүздөгөн жылдар мурда бул аймакты жээрендер байырлаган. Илгери ошо 1900-жылдары менин чоң атамдар айтып жүрөт, ушу тоң жакта аябай көп деп. Мен чоң энем тоңдон болгон. Ошо тоң жакта жейрен аябай көп болот. Мал менен эле арасында жүрө берет, кой эчкинин арасында оттоп деп айтып эле. Кийин ачарчылыктан эл өзү деле ошол кармап, атып, союп жеп, тукум курут болуп кеткен буякта. Джайран — это очень важный компонент. Она, помимо того, что эстетическое это удовольствие приносит, да, она приносит окружающей среде пользу, стабилизирует, да. Еще также он еще будет очень способствовать региону развитию туристического направления, да, туристического потенциала повысить. Бул борбордо жээрендерди калыбына келтирүү үчүн атайын ыкма колдонулат. Баштапкы этапта жануарларды ыңгайлаштыруу жана көбөйтүү үчүн жарым-жартылай эркин шарттарда кармоону, андан кийин аларды мурдагы жашаган жерлерине жапайы жаратылышка чыгарууну камтыйт. Бул жер Ысык көлдүн жээгиндеги деңиз деңгээлинен 1500 метр бийиктиктеги жайгашкан жер. Мына ушул жерге жейрендерди негизинен 3 бөлүккө бөлүп багышат экен. Өзүңүздөр жана көргөндөй бул жакта ошо төлдөй турган жейрендерди өзүнчө, ал эми ушул жаратылышка кой бере турган жейрендерди өзүнчө багышат экен. Келдик. Көлдүбүзгө депчи. Эми оны жашап атабы.
мындай жакшы жашап кетти да. Канчадан А бигил табигатка кое бергенде көлдөн ичет экен да булар. көлдөн ичет. Вообще тияктан дагы эме Ого агылган малдай болуп, эчки койлордой болуп. Жей бербейт экен. Мына бул дарбаза, мына өзгөчө болуп турган дарбаза. Өтөбүз бул жака. Бул деген жаратылыш менен жан жаныбарлардын жана адамзаттын бир достугунун дарбазасы десек жаңылышпай себеп дегенде ушул дарбаза аркылуу жээрендерди жаратылышка кое беришет. Анан жээрендер кааласа бул дарбаза аркылуу мурдагы жерине келип жем чөп жесе болот экен, же болбосо мындай эркин жаратылышта жүрө берсе болот. Кызыл китепке кирген бул жаныбарларды көбөйтүү аймакка көндүрүү канчалык машакаттуу жумуш экенин өзүңүз деле туйдуңуз окшойт. Аларды жаратылышка биротоло кое берген соң кайрадан жок болуп кетпейт деп эч ким кепилдик бербейт. Деле браконьерлердин көзүн кызарткан бул жаныбарларды аярлоо ар бир жарандын милдети. Ошондуктан өлкө башчысы өзү баш болуп жээрендерди коргоого чакырды. Кыргызстандыктарга ушу айрыкча көлдүктөргө кайрылып коеюн деп атам. Бул жок болуп бараткан кызыл китепке кирген жаныбарларга кирчү кирет азыр дагы. Бул 100 жылдан кийин Ысык көлгө кайра кайтып келип атат. Туранып кетет эле. Ушундан бери тоюп деле койбойт мына эчкинин улагындай эле болгон жаныбар болот экен, бирок бул абдан жаратылышка өзүнүн пайдасын алып келет. Анткени бул жерде тикенек чөптөрдү жейт экен, уулуу чөптөрдү жеп коет экен баягы. Анан ошон үчүн бул жаратылышты өзү тазалап турган жаныбар. Анан ушуну жок кылып жибербей, кайра тескерисинче муну коргоп, эл өзү коргоп, албетте мамлекеттик ишканалар эле өзүнүн баягы физикалык түрдө дагы коргой албашы мүмкүн. Бирок ар бир жараныбыз биздин элдерибиз өзүңүздөр коргошуңуздар керек. Эгер бирөө бирөө жарым атып алып аткан болсо, же болбосо кармап алып аткан болсо, ошону кой деп мындай тыйып турушуңуздар керек. Ошондуктан ушу жаратылышты сактап, кийинки муунга таза жаратылыш, күчтүү мамлекетти калтырыш үчүн ар бир жаран өзүбүз ошого аракет кылышыбыз керек. Жээрендерди Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 жыл төрөлгөнмүн. Көстен улам күстүк оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудной клетка уже көрүп атасыңар, ошол жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз азыр. Ошого ичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактарда мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Жерден күзөтүп туруучу бийиктик экен бул жер атайын. Эми мен силерге жээрендердин бир эле пайдасын айтып берейин. Мына бул чөп эфендра деп аталат. Кыргызча бул чекенде деп эле коебуз. Чекенде деген чөп бул эч бир мал жандык жебеген чөп, бирок булардын бардыгын ушул жээрендер жейт. Мындай айтканда табигаттын баягы өзүн өзү дарылап туруучу бир милдетин аткарган жаныбар десек жаңылышпайбыз.
Борбордо 43 баш жерин багылып, жыл аягына чейин алардын санын 60ка жеткирүү пландалып жатат. Быйылкы жылы 20дан ашуун жерин үйүр сыяктуу жаратылышка кое берилет. Алдыда долбоордун уюштуруучулары жыл сайын 15-20 баштан чыгарууну пландаштырууда. 10 жылдын ичинде аймактагы жериндердин санын 500гө чейин көбөйтүүгө мүмкүндүк түзүп жаткан борбордо жеринди эркин кое бергенге чейин атайын ыкма менен багышат. Бул жерде чөп жыйып коюпсуздар да, анан буну кой бергенде эмне чөптөр менен тамактанат, бунун баардыгы барбы? Бул жерде атайын ошол жейрендердин жашаган илгерки тарыхый орду деп алынып келинген. Ошол себептен өзүңүздөр көрүп тургандай могул чөптөрдүн баарысын жейрендер тамактанат. Анан эми бул чөптөр болсо баягы жаштары кыштын күнү чөп жок мезгилинде кичинеден болсо дагы берилип турат да өздөрүнө деле. Анан жылыга ошо күздүн маалында, күзгө жакын жай мезгилинде ушу чөптөрдү алып жыйнап коебуз дагы. Анан бул жана талаага кое бергенде деле ошол бир жердин оозу ачык болот. Анан тигил жактан кайра кирип, кичине бирдеме жеп, кайра чыгып, ушинтип баягы толук талаага көмгүчөктө ошентип кетет деп атабыз. Аралашып жүрө берет. Анан бул жактагы баягы туут болуп аткан жаныбарлар кичине чоңойгондон кийин аны бул жакка которуп, өзүнүн которуу процедурасы бар. Күзөтүп туруучу ушул бийиктиктен тышкары бул жердеги коруктагы жериндерди дагы бир өзгөчө жол менен кайтарышат. Мисалы мына бул сиздер көрүп турган атайын жасалга бул зымдар. Эгер кайсыл бир жырткыч жаныбар ушул жакта аттап өтө турган болсо, жериндерге кол сара турган болсо, ушуга жакындаганда атайын бир ток урган сигнал берет, жеңилирээк. Анан сигнал бергенден кийин баягы бул жерге кол салуучу жаныбарлар ар көздөй качып жөнөйт мына бул жерден. Бардыгын башкарып турушат экен. Жериндердин экосистемаларды калыбына келтирүүгө жана биологиялык ар түрдүүлүктү жогорулатууга мааниси чоң. Ошондуктан өлкө башчысы мындай иш-аракеттер туруктуу экотуризмди өнүктүрүү үчүн өбөлгө түзөрүн айтты. Азыркы Жээренбайдын жаш кези экен да. бала кези. Эми Азыр. Кыргыз элине кайрылып эми айтуу сөзүм айтып койдум. Чоң рахмат. Дагы бир нерсе бар да, эми мына ушул эчкидей болгон эле жаныбар экен да. Ушундан деле тоюп кетпейт эч ким, мисалы атып алып жегенден. Илгеркидей ачарчылык заман жок азыр. Мына токчулук заман, эми ушуну жебей эле көбөйткөнү жакшы эле да. Эми биз баягы эл болгондон кийин сөзсүз арасынан чыгат экен да тагы. Конечно. Ынтымак ордо бул аптада өлкө башчы маанилүү делген бир катар эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. 28 апрель Кыргызстанга расмий сапары менен келген Түркиянын улуу улуттук жыйынынын төрагасы Нуман Куртулмуш менен стратегиялык кызматташтыкты, парламенттер аралык байланыштарды чыңдоону, ошондой эле аркыл багыттагы эки жактуу мамилелерди өнүктүрүү боюнча пикир алышты. Өлкөлөрдүн ортосундагы стратегиялык кызматташтык жана бир туугандык алакалар күндөн күнгө жигердүү өнүгүп жатканын канааттануу менен белгилеймин. Өткөн жылы Кыргызстанда стратегиялык кызматташтык боюнча Жогорку кеңештин 6-жыйынын Түркиянын президенти кадырлуу Режеп Тайып Эрдоган мырза менен өткөрдүк. Натыйжалуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бир катар келишимдерге кол коюштук. Нуман Куртулмуш жылуу кабыл алуу үчүн ыраазычылык билдирип, аргыл чөйрөдө эки тараптуу кызматташууну, биргелешкен долбоорлорду жана демилгелерди ишке ашырууда жигердүү катышууга даярдыгын ырастады. Бир туугандык мамилелердин өкмөттөрдүн арасында, өкмөттүк деңгээлде дагы кызматташтыктын өнүгүшүнө себеп болууда. Биздин бул сапарыбыздын алкагында өкмөттөр арасындагы бул кызматташтыктын, парламенттер аралык кызматташтыктын дагы артышын биз каалайбыз. Ушул эле күнү өлкөсү ири спорттук иш-чараларды өткөрүүдө эбегейсиз тажрыйба топтогон жана спорттук инфраструктураны өнүктүрүүдө, ири объектилерди курууда чоң ийгиликтерге жетишкен Катар мамлекетинин улуттук олимпиада комитетинин президенти Шейх Жоан бин Хамад Аль Тани менен өлкө башчысы дал ушул тармакта кызматташуу жана инвестиция тартуу боюнча пикир алышты. Сиздер менен берекелүү Кыргыз жергесинде жүз көрүшүп жана таанышып жатканыма, кабыл алып жатканыма кубанычтамын. Сиздердин бүгүнкү Кыргызстанга жасаган иш сапарыңыздар Катар мамлекети жана Азиянын олимпиадалык кеңеши менен ар түрдүү багыттарда кызматташууну мындан ары өркүндөтүүгө
чоң түрткү берет деп ишенем. Катар мамлекетте Кыргызстанда жалпы билим берүүчү мектептерде сууда сөзүнү өнүктүрүү боюнча долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар. Андан тышкары Жоан бин Хамат Аль Тани эки өлкөнүн спорттук байланыштарын чыңдоого багытталган долбоорлорду биргеликте ишке ашырууга даяр экенин билдирди. 2023 жылы Кыргыз Республикасына араб өлкөлөрүнүн эң биринчи лидери бул Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани Катар эмири расмий иш сапары менен келип кетти. Ал иш сапары өтө ийгиликтүү болгон жана жемиштүү болгон деп айтмакчымын. Ошол иш сапардын расмий сапардын алкагында 13-14 келишимге кол коюлган. Ысык-Көл эл аралык аба майданы бул мырза Forbes'тин рейтингинде дүйнөдөгү эң бай топ 50 адамдын катарына кирет. Анын 2017 жылы негиздеген Binance биржасы криптовалюта рыногунда колдонуучулары эң көп жана соода жүгүртүүсү боюнча лидерге айланган. Соц тармактарда CZ деген ысым менен белгилүү атактуу Binance биржасынын негиздөөчүсүнүн кортежи мынакей Ысык-Көлдө. Демек, жакынкы аралыкта Кыргызстан криптовалюта жана блокчейн технологиясында дал ушул чөлкөмдө укмуштуудай бир хаб болуп калуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Кыргызстан соңку учурда блокчейн технологияларын өнүктүрүүдө алдына амбициялуу максаттарды коюп иш алып барууда. Ал эми дүйнөдөгү атактуу Binance компаниясынын негиздөөчүсү Чампен Чаонун Кыргызстанга келиши бул багыттагы долбоорлорду илгерилетүүгө өбөлгө болору шексиз. Башчысы Чампен Чао менен Кыргызстанда виртуалдык активдерди жана блокчейн технологияларын өнүктүрүү, ошондой эле кибер коопсуздук жана санариптик коркунучтарга каршы күрөшүү маселелерин талкуулап, өлкөдө санариптик сомду ишке киргизүү боюнча жүрүп жаткан иштерге токтолду. Кыргызстан бүгүнкү күндө жөн гана келечекке ачык болбостон, биз жаңы технологияларды ишке ашырууга жана реформаларга чечкиндүү түрдө багытталдык. Сиз байкагандай, биз өлкөбүздө санариптик технологияларды киргизүүдө олуттуу кадамдарга баратабыз. Кыргызстанда виртуалдык активдер боюнча мыйзам кабыл алынган. Мындан тышкары президенттин алдында виртуалдык активдер жана блокчейн технологияларын өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш түзүлдү. Чампен Чао санариптик активдер жаатында кызматташууга даярдыгын, анын ичинде санариптик улуттук валютаны жана адистерди даярдоо үчүн билим берүү программаларын киргизүү боюнча Кыргызстандын адистерине консультация берүүгө даяр. Сиз айткандай, бул жерден жибек жолу да өтүптүр. Мен дагы айтып кетмекчимин, блокчейн деген бул бүт дүйнөнү чогултуп бирге иштешкенге мүмкүнчүлүк бере турган иш. Биз ошондуктан биздин тажрыйбабыз менен бөлүшүп, бизде болгон блокчейн боюнча тажрыйбаны бияка да өнүктүрүп, андан ары жардам берүүгө даярбыз. Тараптар сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында Кыргызстанды жана бүтүндөй аймакты санариптик өзгөртүүлөрдүн борборуна айландыруу максатын коюшту. Ананда бул тармакта ийгилик жараткан Чампен Чаого өлкө башчысы виртуалдык активдерди өнүктүрүү маселелери боюнча коомдук кеңешчиси күбөлүгүн тапшырды. Чампен Чао мырза менен президент Садыр Жапаров калган сөздү галстугу жок, таза абада Ысык-Көлдүн керемет менен тааныштырганча өтүп жатат. Негизи ушундай форматта көп нерсе чечилери анык. Чампен Чао өлкө башчысы менен Рухордо маданий борборуна кыскача экскурсия жасады. Комплексти кыдыруу учурунда ардактуу коноктор комуз түрүндө жасалган прессти көрүп чыгышты. Мында аларга улуттук музыкалык аспапта ойноо чеберчилиги көрсөтүлдү. Андан соң өлкө башчысы сыйлуу конокко комуз тартуу кылды. Ал эми бүгүн болсо президент Садыр Жапаровдун төрагалыгы алдында дүйнөдөгү эң ири Binance криптовалюта биржасынын негиздөөчүсү Чампен Чао менен виртуалдык активдерди жана блокчейн технологияларын өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин биринчи жыйыны болуп өттү. Виртуалдык активдерди жана блокчейн технологияларын өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш түзүлгөн.
Кеңештин максаты бул жаатта туура саясатты иштеп чыгып, инвестициялар үчүн жагымдуу шарт түзүп, финансы каражаттарын колдонууда тобокелдиктерди азайтууга көмөк көрсөтүү болуп эсептелет. Кеңеш мамлекеттик органдарды, бизнес өкүлдөрүн жана эксперттерди бириктирген негизги аянтча болот. Ал блокчейн технологияларын мамлекеттик башкарууда жана өлкөнүн маанилүү тармактарында колдонууга шарт түзөт. Ошентип виртуалдык активтерди жана блокчейн технологияларын өнүктүрүү боюнча улуттук кеңешти жаңы мүчөлөр толуктады. Алар дүйнөдөгү эң ири Binance криптовалюта биржасынын негиздөөчүсү Чампен Жао жана Борбордук Азия, Чыгыш Европа, Африка боюнча Binance аймактык жетекчиси Крил Хамиков. Чампен Жао келечектин валютасы жана глобалдык резервдин бир бөлүгү боло турган блокчейн технологияларды, криптовалютаны киргизүү боюнча мыкты тажрыйбалар менен бөлүшүүгө даярдыгын билдирди. В данный момент мы готовы поделиться с вами лучшими практиками, а также преимущества. Надеемся, что внедрять сразу большой объем криптовалюты, конечно, это не очень легко. Мы очень рады быть здесь сегодня и ждем с нетерпением, чтобы предоставить вам всю необходимую информацию. Спасибо большое. Эми аталган кеңеш жогорку технологияларды колдонуу менен инновациялык өнүгүү жолуна түшөт. Ананда виртуалдык активтерди өнүктүрүү менен бирге киберкоопсуздук маселеси дагы координацияланат. Наша роль как координатора кибербезопасности создать такую цифровую экосистему, в которой инновации не противоречат безопасности, а дополняют ее. Важно понимать, регулирование не должно тормозить развитие. Оно должно быть гибким, адаптивным, построенным на диалоге с бизнесом и международными партнерами. Мындан ары инвестициялар боюнча улуттук агенттик менен Binance компаниясы биргеликте иш алып барат. Ошентип виртуалдык активтер жана блокчейн технологияларын өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин биринчи отурумунун жыйынтыгында бир катар конкреттүү чечимдер кабыл алынды.